Октябрь айында азык-түлүккө болгон баа кескин өсүп жатат. Буну көпчүлүк АКШ долларынын көтөрүлүүсү менен байланыштырып жатышкан. Бирок ошол элсе да өзүбүздүн Кыргызстанда эле өндүрүлгөн кум шекердин баасы да акыркы айда 10 сомго, тагыраагы 45 сомдон 55 сомго көтөрүлгөн. Октябрь айында өлкө базарларында өсүмдүк майына болгон тартыштык пайда болду. Сатуучулардын айтымында Кыргызстанга акыркы айда коңшу өлкөлөрдөн кирген майдын көлөмү дээрлик 2 эсеге азайган. Мындан улам майдын баасы 20%дан 30%га чейин жогорулады. Алсак сентябрь айында 5 литр май 380 сомдон 400 сомго чейин сатылып жаткан болсо, учурда 550 сомдон жогору сатылууда. Анан майлар өтө көтөрүлдү. Майлардын каяктан мындай болгонун билбейбиз. Же ал чоңдорубуз ташый албай калды, убактысы жок болуп атабы, өздөрү менен өздөрү жүгүрүшүп. Сакыр эми Кыргызстан производство, кошой. Кээде кайыңды кант чыгат, кээде кошой чыгат. Өзүбүздөн келет. Мурда пандемияга чейин 40, жок, пандемияда эле 40-45 болуп атты эле, ошо шайлоонун алдында көтөрүлдү, ушу менен көтөрүлүп кетти. 40-55ке чыгып калдык. Ал эми соңку айдан бери көтөрүлүп жаткан уй жана кой этинин баасы 430-440 сомго жетти. Касапчылар эттин баасынын жогорулоосун буга чейин мал жандыктын көбү Өзбекстанга сатылып жатат деп түшүндүрүп келген. Азыр деле ошол абалды себеп кылышат. Ошол эле учурда мал багууга жем жана чөптөрдүн баалары да кымбаттаган. Мына кече базарлар жабык койду, карантинге алып койду, базарлар жабык. Толко мына тааныш, билиш, баягы фермер мал баккандардан да айыл-сайылардан алып келип атабыз. Кымбат алып атабыз. Мисалы, мен ошо 430 эле түшүп калат да бизгечи пайда жок ошо. Клиентке иштеп атабыз ошо. Ал эми монополияга каршы күрөшүү кызматы учурда баалардын эмне себептен өсүп жаткандыгына мониторинг жүргүзүп жатышканын билдиришти. Бирок алардын айтымында өкмөттүн токтомусуз азырынча бааларды көзөмөлдөй албайт. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, мисалы үчүн акимияттар, жанагы обл администрациялар, дагы башкалар, ушулар Министерство экономикага сунуш бериш керек. Мына 20%дан ашып кетти. Андан кийин жанагы экономика министри өкмөткө сунуш берип туруп, регулирование кириш керек да, мамлекеттик жөнгө салуу кирет. Жөнгө салып киргенден кийин анан бизге токтом чыгарып берет, биз анын негизинде бааларды коюп уже жөнгө салабыз. Бааларды көзөмөлдөө үчүн өкмөт тарабынан акыркы жолу пандемия убагында март айынан июнь айына чейин 90 күнгө токтом чыгарылган. Расмий маалыматтар боюнча март айында эттин баасы 360 сомдон сатылып, андан ашкан учурда атайын штрафтар салынган. Андан бери өкмөт тарабынан бааларды көзөмөлгө алуу үчүн эч кандай токтом чыгарыла элек. Базардагы азык-түлүктүн азыркы баалары: өсүмдүк майынын 5 литри сентябрь айында 380-400 сом, октябрь 500-520 сом, бүгүнкү күндө 550 сом. Кум шекердин 1 килограммы сентябрь айында 40-45 сом, октябрда 50-55 сом, бүгүнкү күндө 55 сом. Эттин 1 килограммы сентябрь айында 400 сом, октябрда 420 сом, бүгүнкү күндө 430 сом. Сулп эттин 1 килограммы сентябрь айында 500 сом, октябрь айында 520 сом, бүгүнкү күндө 530-540 сомдон сатылууда. Шаар тургундары бүт дүйнөнү каптап турган эпидемиянын убагында азык-түлүктүн да кымбаттоосу көпчүлүккө кыйынчылык жаратууда дешет. Эми кымбаттап кетти. Арзандаса жакшы болот. Эми бизге биз пенсионер ала беребиз. Анан эми кээ бир жашоочуларга кыйын болуп калды. Эгидей базарда санын саткан, карис саткан дегендейлерге кыйын болуп калды балам. Кымбат болуп атат, эми илажы жок. Карантинде ошо кымбаттатып беришти окшойт да. Кыйын болуп атат, эми айла жок, эмне кылабыз? Эми Садыр Жапаров келдим, ошонун үмүтүбүз чоң, эми буюрса, эми балдардын келечеги жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз. Айла жок башка, биздин колубуздан эч нерсе келбесе, ошо бийлик тарабынан кичине жеңилдиктер болор. Соңку убакта базар баасынын жогорулашы байма-бай айтылып жатканына карабай, өкмөт тарабынан дагы эле болсо көзөмөл жок. Жаңы куралган өкмөт азырынча бул маселеге көңүл бура элек. Наргиза Нарбай кызы, Сыймык Райымбердиев, ТМЖ жаңылыктары.